жиберет депчи. Жок, прокурордун айтканы толугу менен башынан аягына чейин туура эмес. Прокурордун өзүнүн окуган деле көрүнөт. Ал эми окуп атканын өзү деле түшүнгөн жок болуш керек. Анткени бул жерде так жана даана белгиленип турат. Текебаевдин жер участогу ал жаш мугалим болуп жүргөндө алган жер участок. Болганы эски 2004-жылы эң биринчи жана жалгыз машинеси ушул Волга деп айтылат. Ошону конфискация кылыш үчүн жаңы кодекстер боюнча ал далилдениш керек. Ошол жер участогу менен ошол Волга кылмыштуу жол менен келди беле, кандай жол менен келди эле деп соттор ийне жүүнү чейин иликтеп, анан конфискация кылалыбы же конфискация кылбайлыбы деген чечимди чыгарыш керек. Бул биринчи. Экинчисинен жаңы кодекстерде конфискация болчу мүлк сөзсүз түрдө ошо кылмыштуу жол менен табылыш керек. Кылмыштуу түрү менен алынып келинген мүлк болуш керек. Аны тергөө сот органдары далилдеш керек. Ошондон кийин гана мамлекет алып коёлот. Жөн эле алып коюлбайт. Эми ошонун баарын эки жерде эки төрттөгөндө адвокаттар сот сонунга түшүндүрүп берсе, прокурор ойду тоону айтып, мен макул эмесмин деп койду. Жана мөөнөт кыскартуу боюнча прокурор деле өзү көзү жетип турса деле, ал баягы мурунку прокуратуранын чечимдери болгон да, каршы чыгып, ушул эле ойлорго булар дайым каршы чыгып келет да. Бул аргументтер бүгүн эле чыгып калган аргумент эмес да. Бул дайым айтылып келаткан аргументтер. Ошондуктан прокурордун өкүлү баягы мурунку прокуратуранын позициясынан башка жакка чыга албастай, өзү ынанып турса да, өзү макул болуп турса дагы, айла жок ушул мындай акылга сыйбаган бир чала сабат кагаз болуп. Мисалы мөөнөт боюнча дагы айтпадыбы? Мөөнөт боюнча жаңы кодекс боюнча гуманизация деген түшүнүк бул мындай да, асты 8 жыл, үстү 15 жыл болуп атат да. Азыркы жаңы кодекс боюнча эң жогорку санкциясы гуманизация болгон. 15 жылдан ылдый түшкөн. Демек, жаңы кодекс боюнча Текебаев менен Чотоновдун иши гуманизация деген түшүнүккө толук кандуу мындай шайкеш келип атат. Ошондуктан адвокат айтты, биз актоону суранган жокпуз, биз сроогун кыскартууну суранган жокпуз, биз конфискацияны алып коюуну суранган жокпуз. Биз ошол гуманизация алкагында маселени ийне жибине чейин биринчи инстанциядан баштап карап чыккыла. Эгерде далилдесеңер, мына мыйзамга ылайык мындай чечим чыгарыла деп. Ошондуктан мен ойлойм, мыйзамдагы бул адвокаттар айтты, мыйзамдагы ошону айтат. Мыйзамдагы ошону талап кылат. Эгерде Текебаевдин иши кандайдыр кылмыштын курамы болсо, анда эгерде чын мамлекет ошентип эсептесе, прокурор ошентип эсептесе, анда ийне жибинен баштап кайра карап жана саясат өңүттү алып, ал жердеги жомок тергөөчүлөрдүн фантазиясын алып салып, мыйзамдагы эл аралык нормаларга ылайык ар бир далилди тастыктап туруп, анан өкүм чыгарыш керек. Ошондуктан ишти кайра кароого талап кылып атабыз.